Асаба фондунан 4 этаждуу имарат курулуп атат. Эмчүн дегенде билесиздер, бизде терапия менен ревматология отделениясы МЧСтин буйругу менен ал отделение жабылган. Аларды биз азыркы кезде улуттук госпитальга отуруп отделение ашакта иштеп атат. Ошон үчүн биз Асаба фондуна кайрылганда Асаба фонду жакын аранын ичинде 4 этаждуу больницаны куруп берет. Терапия, ошондой эле ревматология, и ошонун ичинде бүт бардык заманбап оборудованиясы менен куруп беришет. Азыр биз да сүйлөшүп атабыз. Ушул жазга чейин курулуп, биздин жарандардын бардыгы бул жерде дарылана башташат. Ошондой эле айтып кетсек, Асаба фонду Кыргызстан боюнча азыр көп жерлерде имараттарды бизге жардам берип куруп атат, заманбап оборудование алып берип атат. Мынакей жакын арада биз Кыргызстанда биринчилерден болуп гемодиализный центрди Асаба фонду аркылуу 4 этаж зданияны бүтүрүп атабыз. Ичинде бардык гемодиализный центрга керектүү аппаратуралар барлыгы алынат. Ошондой эле кезде биздин областтардын бардык жагына ошол гемодиализный аппаратты бүт бардык керектүү жабдыктар менен бизге коюп берет. Биринчи шаардык оорукана республикадагы эң жашы боюнча эң улуу ооруканалардын бири болуп эсептелет. Булардын биринчи имараттары 35-40 жылдары курулган. Азыр ошонун басымдуу көпчүлүгү, имараттын басымдуу көпчүлүгү ушул убакка чейин иштеп атат. Ооруларды кабыл алып, оорулар дарылап атат. Мына акыркы 2 жылдан бери Күвейттен келген коомдук бирикме, Астафадан бирикме бизге жардам көрсөтүп атат. Биз анын үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Аларга былтыр алар бир имарат куруп беришти эле. Ал жерде кабыл алуу бөлүмү, анан жана диагностика коюу бөлүмдү жайгаштырганбыз. Алар жакшы иштеп атышат. Анан ошондо келгенде бир топ киши келди эле, бир 30га жакын киши. Биз көрсөттүк эле ангионеврология өтө эскирип кеткен имарат. Анан ошон үчүн ошол имаратты мына быйыл келип ошону жардам берип атышат. Ошол имарат буюрса мына иш жүзүнө ашкан атат.